Ассаламу алейкум. Урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бир туугандарым, саламатсыздарбы? Мына кар жааса дагы, жамгыр жааса дагы, түн болобу, жарык болобу, Кудай кааласа ар дайым сиздерге так маалымат жеткирүү берүү менен алек болуп жүрөм. Андыктан каналга каттала кетиңиздер, лайк басыңыздар. Бүгүн Молодежная 3Ада ушундай чакан суши бизнес иштетип жаткан бир чакан место сатылат экен. МКАДтын боюнда экен. Планеринан 4-5 километр бери жолдун боюнда азыр көрүндү машина өткөнү. Парковкалар аябай кеңири. Айына 36 000 рубль экен арендасы. Анан ИПларды сүйлөштүрсөңүз болот. Чоңдордун ИПлары бар экен. Иштесеңиздер болот экен. Башын айтып коеюн, эми сатыла турган нерсе болсо эле биздин мекендештерибиз сурашат да. Неге сатылат экен? Өздөрү иштесе болбойбу? Мына мен азыр айтам да, айына 800-900 миңдер грязный прибылы бар экен, суши иштетет экен депчи. Туугандар, бул Кыялбек инибиз үйлөнүптүр. Ошого өзүнүн метросуна чаккан бир ушундай помещение чыгып атыптыр, ошону алайын деп аракет кылып. Андыктан маалыматты калганын Кыялбек инибиз экөөбүз айтып берели. Кел, тууганым. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Assalamu alaikum. Иштер жакшыбы? Туура эле айттымбы? Ага эле болду да. Мындай ичкериден көргөзөлүк, машинадан келип калды. Саат чамам бир 1:30 болуп калды го. Бул жерден 24 саат бою доступ бар экен. Ким алса дагы ошол кирип чыгып иштетсе боло берет. 24 саат бою иштетсе дагы боло берет экен. Азыр прибылдарына толук мен честный болуштук үчүн көргөзүп берем андагы. Ошондой кылып өзүң районуң жака көчтасың. Мына бул жер 36 квадрат чарчы метр экен. Ички абалы мына ушундай. Бул жерде чакан диваны бар экен, мындай айтканда, мониторлор бар экен. Бул мониторлор калабы? Ооба. Баары калат ошол жерде. Мониторлор калат. Печкалар дагы баары калабы? Ооба, калат. Мо холодильниктер да монтуу турабы? Калат, баардыгы калат. Бул холодильниктер, дагы холодильник, пиццанын печкасы бар экен, выпечка бар экен, мына вытычкасы бар экен, мына. Бычактар, бардык нерселер калат. Ооба. Полный нерсе калат. Баары. Жерде 3 холодильниктен калат, а? Ичиндеги продукталарга чейин калат. Полный кала берет. Полный калат. Мо печкачы. Печка деле бул меники эмес негизи. Если алам десе, сүйлөштүрүп коем. Сүйлөшүп алса болот, а? Ооба, өзүнүн эси менен. Анан канчада атасың бул тыйынына? 450. 450 деп атасың. Вариант дагы бар. Варианттан коюп тагы бересиң. Ооба. Мындайда азыр мисалы акча кармап бул сфераны түшүнгөн адам бул жерге кызыкпайт, ачык элечи. Бул жерге ошол жаңы кызыгып, бул суши иштеп жүргөн мекендештер кызыгышы мүмкүн да. Ошого коюп бергениң жакшы экен. Анан товарларды ким алып келип берет? Ошон толук маалымат айтып коелук. Foodstar City деген компания бар. Ошого чалып туруп айтабыз өзүбүз. Мына продукта керек. Ошо эртеге алып келип берет. Мен бүгүн заказ кылдым, эртеге алып келип берет. Саат 2-ге. Оптумда алып келип берет, кыскасы. Оптум арзан алып келет. Арзан алып келип берет. Продукталарды дагы. Мына ушундай. Нелерин айтсак экен азыр? Вручкалар көргөзөбүз жүр. Вручкаларды. Ооба. Бардыгы реальный болсун. Жакындан көргөзүп коелук элек. Историяга киребиз. Мен 10 октябрда сатып алдым. Бул жерде. Ооба. 10 октябрдан 20 октябрга чейин иштеттим. Өзүң кайсы метрода турасың? Бабушкинская. Бабушкинская. Ошол жерден чаккан место чыгып атат буюрса. Уже чыгып дагы калды. 1,52 миң рубль табыпсың да, 40 күндө, 40 күндө ошо иштебей калган күндөр дагы болгон. Мына заказ өздөрү отмет этип салган. Опоздание болуп отуруп. Жок, опоздание эмес, заказ готов. Бул электен эле уже отмет этип салышкан. 26 миң, 38 миң, 40 миң. Азыр сенде канча зона бар? 12 миңдик, бул 6 саатпы, 7 саат иштеткенбиз. 12 миң болгон. Бул 23 миң. Бул деле ошол 7-8 саат иштеткенбиз. 14.500, 17 миң, 38 миң. Кыялбек, айтсаң бул суши тармагында кандай болот? Канчага канча калат эми сыр болбосо? Мисалы, азыр мындай айтканда 800 миң таптык дейлик да. Ошондо канча пайызы продуктага кетет, канча пайызы сага калат? Продуктага көйлө жүргөн адамсың да. Продуктага 250-200 миң кетет. Ошол 800-900 миңдин вручкасы. Андан кийин поварларга кетет 200-300 миң. Андан кийин 300 миң калат.
300 миңден ичине да реклама кылат бул жака. Күндө 1000ден 2000ден салат. Анан өзүнө 200дөй калат да. Еще биз пиццаны кошпогонбуз. Пицца бар силерде. Анан райондор боюнча айтып койгон. Дагы бир районду жаксак, аданан жакшы болот, биз жетишпей, анан 2 район менен иштедик дедиң. Путилково, Химкине жагып иштедик. Анан могу жакта Москваны кошсо болот. Кошулган зонасы деле бар. Анан ал жакты кошсо, анда 4 адам иштеш керек болот, даже 5-6 адам. Если пиццаны кошсо. Пиццага талап күч негизи чачык элечи. Биз 4 адам менен бул жака да жетишпей калып аттык да. Заказдар опоздание болуп кетет. Ошондо бир 100%дан 30% ошол продуктага чыгып кетет дагы, анан 1 калганы 1 миллиондук сода болсо бир айда 300 миңдей калат да өзүнө. Чөнтөгүнө калат. Ишчилерге бергенден сырткары, налогтордон сырткары. ИПга канча берип атасың, сыр болбосо? ИПга күнүнө 500 рубльдан айына 15 миң берилет. Сайтына деле, ИПсына деле 15 миң берилет. Анан кварталына төлөнөт. Ал кварталына мен жетелекмин пока. Мурдагы иштеткен бала айтты, 4 айда 27 миңби, 26 миң төлөдүм деп. Кварталына. Мен оюмча ошол вручка жакшы болуп, жакшы иштеп кетсең, ошол квартал дегенден төлөйсүң ошондо, туура элеби? Мына ушундай, туугандарым. Дагы кандай маселелер калды? Полный айттык, суу светиден сырткары 36 миң аренда, 36 квадрат метр, анан коммуналкага 5 миң 6 миң кетет. Мен бир ай иштеттим, 5800 төлөдүм коммуналкага. Туугандар, бул видеону ошол Туугандар, бул видеону ошол сушиге кызыгып жүргөн, чакан бизнес баштайын деп жүргөн. Ооба. Ошондой бир туугандарга жөнөтүп коюңуздар. Бул бир тууганыбыздан досунан алган экен, бөлүп төлөп, акыр кутулуп тур, анан ачык эле айттык го башында, үйлөнүп тур, үйгө жакын жана ушундай бизнес баштайын деп аракет кылып атыптыр. Буйруса, жаңы точкаңдан тартып элге жеткирип берелик, а? Иншалла. Иншалла. Бул негизи азыр биздикилер заказ береби модан? Ооба, берет. Барбы? Билишеби эле бул районду? Жок, WhatsApp'тан берет да. WhatsApp'тан, а? Группаларга жөнөтүп. Чай ичип отуручу жери дагы бар деп калдың биякта. Ал жакта сүйлөшүш керек. Арендасы айына где-то 7 миңби, 8 миңби кошуп бериш керек. Аякта бир 10 адам отуруп жегенге мүмкүнчүлүктөр бар. Буга чейин мен тарткан бул, кышта тартканмын бул жерчи. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Каналга катталыңыздар, ошол группадан группага таратып коюңуздар. Фелек дагы бир жолу ишиңе ийгилик. 2000 жылкы бала экен. Буйруса келечек алдында дагы чоң желерге ач кыласа тартып беришке аракет кылабыз, а? Көрүшкөнчө туугандар. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп койгонмун. Дакан Сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп Чорныйдан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.